10 миң болдук туугандар. Андыктан дагы да болсо жазылабыз, каналга катталабыз. 20 миң болсо 3-чү чыгарылыш менен биргеликте сонун дагы 2 долбоор жасайбыз. Айта кетчү нерсе, биринчи, экинчи чыгарылыш декорация жасалга жагынан анча эмес, себеп дегенде өзүбүздүн каражатыбызга жасаганбыз. 3-чү чыгарылыштан баштап картинка дагы кооз болот, баардык ойдогудай болот. Айта кетчү нерсе, достор, жазылганды унутпайбыз. 20 миңге чыгабыз. Могул коңгуроонун дагы басып коюңуздар, сөзсүз түрдө биздин программаларды биринчилерден болуп көрүңүздөр. Приятного просмотра! Сыймыктансак болот, себеп дегенде бизде мыкты ырларды өндүрүүчүлөр жашап келет. Биздин ырчыларыбызга албетте ийгиликтерди каалайбыз, дагы чыгармачыл ийгиликтер жана ошондой эле жаңылыктар боло берсин. Анда эмесе бүгүнкү программабыздын коноктору чыныгы жылдыздар, мыкты ырчылар. Алгачкысын тосуп алалы. Бул ырчы Гиннес рекордторуна кирген. Себеп дегенде ал эң көп тойлорго бир күндө жетише алган курал чокой. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Кош келипсиз. Ассалам. Манай кандай? Манай жакшы. Шляпалар кандай? Шляпалар жаңырып атат, жакшы. Анда эмесе достор, кезектеги конокторубузду тосуп алууга даярсыздарбы? Нурсултан Азыкбаев жана Аяна Касымова. Кандай сон? Бүгүн буюрса кызык болот жана ысык болот. Таң калыштуу, бирок мындай суроо биздин программабыздын алкагында эч качан жаңырчу эмес. Бирок келиңиздер бүгүн баналдуу суроодон баштайлы. Чыгармачылык кандай болот? Чыгармачылык жакшы, Кудайга шүгүр. Жаңы жылда жаңы дем менен жаңы ырларды, жаңы клиптерди дайындап турам. Анан баягы өз форматындагы эле тамаша көй, анан кичине баягы анча-мынча адамдарга тийше кетчү клиптер чыгат. Жакшы, жакшы. Аяна, сизде? Эми бүт ырчылардын баары эле ответи бир окшойт. Баары жакшы, буюрса жаңы ырларды жазып атабыз. Нурсултан? Албетте, Аяна айткандай эле баардык ырчылардыкы ыр чыгат окшойт. Ошо меники деле ошо тарапка, бирок мен деген өзүм альбом чыгарайын деп атам. Бул альбомдун ичинде 8 трек болот. Жазында 2018 жылы уксаңар болот, буюрса. Дал ушул жерден суроо. Жеке жашоочу? Кандай жашоо? Жеке жашоо. Жеке жашоо. Жеке жашоо, жеке жашоо менен эле. Жеке жашоо менен, өзү менен өзү. Өзү менен өзү. Өнүгүп атат. Албетте. Жакшы. Көпчүлүктүн көңүлүн алган, көңүлгө жаккан, жүрөккө жеткен ыр эгиз жүрөк болуш керек. Клиби дагы керемет. Клиби дагы керемет. Мындай чыгарманы жаратыш үчүн бир эргүү болот болуш керек. Бул чыгармаңызды кимге арнадыңыз? Бул албетте сөзсүз, мен ырларды чыгарып атканда мен бул көбүнчөсү элдерге жагабы же бул хит болобу деп ойлонбойм. Биринчиден. Бирок кээде ыр жаралып атканда бул деген эми сүйүү жөнүндө ыр болсо бирөөгө деле обязательно бирөөгө арнаш керек эмес. Балким бул өзүң жан дүйнөңөн чыгып кетет да. Ошого тиешелүү мен бул ырды албетте сөзсүз бирөөгө арнагам. Ал сага. Бирок көбүнчөсү мааниси андан эмес, мааниси эмнеге ырдын аты эгиз жүрөк болуп калгандыр. Бул деген көбүнчөсү ар бир адамдын өзүнүн бул жашоодо түгөйү бар деп ойлойм. Ошого тиешелүү бүт жалпы биздин сулуу айымдар үчүн жана биздин эгиз жүрөктөргө арналган деп ырды айтсам жалынышпайм. Ура. Демек,
мотивация берген, стимул берген бирөө бар. Кандай? Мотивация берген, стимул берген бирөө бар. Албетте, бул деген досторум, Атын бул деген айтпайсызбы? жакын адам, бул Жо, деген жо, көп бирөөнү жакын адамдар айтпадыңыз. көп. Атын айткандабы? Бул деген Урмат Барчынов. Кой. Койгула дейсиз. Койгулам деңер деп койсор. Курал мырза, сиз дагы былтыр жакшы ырларды жаратып аттыңыз. Анан туруп эле кокон гилас деп баштадыңыз. Сен адашып калдыңбы же чын эле ошого басым коюп айттыңбы? Жакшы ырларды ырдап аттыңыз, сен анан кокон гилас чыгып калды деген кандайча? Жок, кимге арнап ырдадыңыз муну? Эмне сезимдерге? Жалпы кыргызымдын сулуу кыздарына арналган ыр болчу. Кыргызстандык кыздарга деп коеюнчу, ал жакта жалаң эле кыргыз кыздар тартылган эмес клипте. Бирок негизи бул ыр өзүңөр билгендей эски ыр. Расул Маматкулов байкем бир нече жылдар мурун эле чыгарып, бул ыр мурунку убакта кичине актуалдуу болгон. Азыр болсо кайрадан жаңгылануу киргизип эле бул ыр баягы эле эл жүрөгүнүн түкүрүнөн орун алган ырды эле кайра эстетип койдум. Бирок мен адашты деп бекерден айткан жокмун. Себеп дегенде мен билишиме караганда сиз карабалталыксыз. Туура. Анан сиз алча жебейлиби, же болбосо ачуш сушняк ичпейлиби, ейше деген сыяктуу ырдырдасыңар түшүнбөкпүз. Жок, Эмне ол? баягы бул кокон гиляс деген бул алча эмес биринчиден. Бул черешня. Анан черешнянын кыргызчасын ким билет? Алча эмес. Алча деген вишня. Байкашыма караганда сиз Черешня деген кокон гиляс. Анан ошол кокон деген бул ошол сорту да. Анан бул жакта эч кандай мындай трайбализм болбош керек. трайбализм болбош керек, бирок ошентсе дагы сиз байкашыма караганда түштүк диалектинде жакшы сүйлөйт болушуңуз керек. Ошону жакындан билели дагы, кыска экзамен уюштуралы. Макул. Мисалы үчүн даңгал деген сөздүн мааниси билесизби? Даңгал деген бул адам даңгал болот го. Ошол даңгал. Уровень орусчасы. деңгээлби? Деңгээли. Сиздин оюңуз боюнча деңгээл. Туугандар, Амана биякта жакшы дегенди билдирет. Уланталы. Нак. Нак. Мен азыр ошту тойындырдым да. Нак деген бул нечто. билбейм, чынын айтайынчы. Бирок уккам да Туугандар, гилястан алыс эмес болчу. Ал мурут болчу. Текшерүүнү улантабыз. Нактан түшүү. Нактан түшүү деген аз кулагыма жыбырап кетти. Бул баасынан түшүрүү деген. Баасынан түшүрүү. Уят болуу. Лаган. Бул сөздү билем мен. Лаган тагында деген аябай элде сөз жүрөт го. Бул деген чылапчын. Тазик деген орусча да. Дагара кыргызчасы негизи. Бизде чылапчын дешет. Варианттар көп. Уланталы, дагара. Таштек. Чылапчын. О, мына. Таштек дагы деп айтышы мүмкүн. Дабдыр деген сөздү чечмелеп бериңизчи. Дабдыр деген бул кичине баягы крышасынан таяк болгон адамдарды айтат. Жинди. Жигар деген сөзчү. Жигар деген бул жакыным деген сөз. Жакыным. Жакыным деген. Досум деген. Досум. Пахта коюу. Пахта деген сөз өзү айтып турат. Чынды айтсам билбейм. Билип алыңыздар. Жакшыраак пахта коюш керек да анчы. Ошамат астына жакшы пахта коюп турбайбы? Элик. Элик деген 50 сом. Сомбу, дароо. 50 сом. Аракетиңизге береке. Рахмат. Браво.
Аяны, эми сиздин ырларыңыздар жөнүндө сүйлөшөлү. Чагылган сүрөтүңө айта кетсек бардыгы кавер. Өзүңүздүн хиттериңизди качан күтсөк болот? Өзүмдүн ырларым бар. Мен быйыл сборник жазадым. Ырларымдын баарын кошуп туруп бир дискке топтодум да. Ушул дискте бардык ырларым бар. Аны мындай көп уга элек болуш керек, бирок бар. Качан угат? Качан угузасыз? Жок, чыгып атат бири-биринен. Бирок мындай популярдуу боло элек да. Бирок быйыл Аманат деген ырга клип тарттым. Бул Талай Бешеев деген жакшы байкен ыры. Мага белек кылып сунуштаган ошо ырын. Бул деле менин ырым деп койсом болот. Бирок мурун Айдин байке деген жакшы байкебиз бар болчу. Ошол байке ырдап чыккан эң биринчи. Ошо. Буюрса, жакында угат экенбиз. Албетте, уланталы. Нурсултан мырза, сиз көптөгөн эл аралык конкурстарга барып жүрөсүз. Сиздин негизи мындай интуицияңыз дагы өнүккөн болуш керек, менимче. Азыр ушул жерден интуицияңызды текшерели. Эгиз жүрөктөр деп жүрөсүздөр. Азыр сиздерге сүрөттөрдү көрсөтөбүз, ар кандай. Ал экөө эгиз жүрөкпү же эгиз эмеспи, жуппу жуу эмеспи? Табышыңыздар керек. Анда эмесе тугандар, Нурсултан Азыкбаевдин интуициясын текшеребиз. Бул эки жаш. Сиздин оюңуз боюнча. Пара не пара. Биз деген биринчиден келбетине карап эле ошону айтабызбы же албетте сөз. Айырмасы жок. Сиздин оюңуз боюнча бул экөө бири-бирине төп келишеби жокпу? Кандай келишеби? Төп келишеби? Төп келишпейт окшойт. Төп келишпейт, пара эмес. Эмне елканын жанында туруп калса пара болуп калабы, Жок, елканы чогуу кооздоп атышпайбы? Үй бүлө булар. Артында сандыгы чогуу түзүптүр, Улантабыз. Сиздин оюңуз боюнча бул эки инсан парабы же жокпу? Ортосундагы балким жыйынтык. Аябай жакшы возможность экен, парабы же пара эмеспи деп бирөөнү айткан. Пара эмес деп ойлойм, бул экөө анткени эки менимче көрүп жаткан эки сүрөт эки башка да. Эки сүрөт эки башка. Десең ушундай да. Ошентип үй бүлөнү чогуу. Булчу? Не пара болуш керек. Себеп? Биринчи себеби бул деген мен билишимче бул голливудский актриса болот, Дженнифер Лоуренс. Ошо атын калтырым. Братан, не парада биздин тагдырыбызды бузуп атасың, Карасаң жап-жашнакай эле жарашып турабыз. Ким билет, может үйлөнүп калсак сен дружка болуп каласың тойда. Пара деп койбойр, эчтеке болбойсуң, амай. Карасаң жарашып турабыз, нап нормально. Сен сулуураак экенсиң просто. Сулуураак болсо да, братан, карабайсың, пара деп койсоң, эмне болуп атасың? Телевизордон көрөт, сүйүнүп калат. Может, ата-энеси да бала жакшынакай экен деп берип коюп турмаган. Парабы, пара эмеспи? Пара эмес деп ойлойм, анткени биздин кыргыз элибизде мындан да сулуу кыздар көбүрөөк окшойт. Айлана пара деп койчу, мен кетип атам, амай. Сага да отурган жерде не пара деп берсе жакшы, ошончу көрүм мындай. Карачы. Пара деп кой, эчтеке болбойсуң. Телевизордо элдин баары көрүп атат. Бол. Майли. Пара. О! Адар жок. Бул экөө пара болуш керек, менче. Экөө жакшы бир взглядтары бар экен бири-бирине. Бири-биринеби? Даже ушундай беле. Тилекке каршы. Бул эки башка эле инсан. Пара деп койсок болобу? Мен көчөсүнө не пара деп салдым окшойт, Тилекке каршы. Эгиз жүрөктөрдү көбүрөөк эгиз кылыш керек да, бириктирип. Ошон үчүн мен өзүм пара кылбай, өрүм пара кылсын деп чыгаргам да. Калантабыз. Аяна кандайсыз?
кандайсыз? Жакшы. Сиздин талантыңыз эле эмес, сулуулугуңузга көптөр суктанып, ар ким таанышууга аракет кылат болуш керек. Анан кийин азыр болсо биз сиздер менен кыска сценка ойнойлу деп турабыз. Макул. Азыркы учурда таанышуунун эми интернет аркылуу таанышып калышпадыбы? Бирок сиздин сулуулугуңузга суктанып, кайсы бир адамдар телефон чалып атат деп элестетели. Анан кийин кимиси жакса, жакты деп коюңуз. Кимиси жакса? Жакпай калса, трубканы коюп салыңыз. Жакпадың деп. Мүмкүнчүлүктөрдү берели. Кичине түшүнгөн бирок. Импровизация. Кеттик. Ады бисе. Алло, Аяна. Алло. Таанышып албайлыбы? Кандай дейсиң? Таанышпайм. Бул Аяна эмес. Анан ким? Айдай. Айдай? Ооба. Аяна деген эжең жок беле? Жок. Братаныңчы? Жок. Может, тайнең бар Айдай деген? Жок. Койчум, таанышып бербейсиң? Эмне болду? Жокту утпайм. Нормально райондо чоңойгон балдардан бул. Жок дейм. Жүрүп алсак даң-даң болуп Давай, кетчү деп болот чалба да. мага. Çalamadan. Biraz kızıktırdı. Daha çal kurun. Алло. Алло, Да. бул Аяна экен. Ооба. Аяна, билесизби, сизди биринчи жолу көргөндө менин жүрөгүм ушунчалык сыгылып, бул дүйнөгө батпачудай сезилди. Сизсиз менин өмүрүм такыр өтпөй калчудай болуп атат. Чын элеби? Айтпаңыз. Ошол эртеден кечке турсам сизге чалсамбы деп чала албай, мына бүгүн чалып турам. Аяна, сизге бир суроом бар. Кандай суроо? Нурсултан номерин бериңизчи. Жазам. Алло. Алло, мо швейный цехпи? Ким? Швейный цехпи? Жок. Адашып чалаппын кеширип коесуң. Дагы бирөө. Алло. Алло, Аяна. О. Мен азыр бир аз проблемага батып калдым. Срочно площадька келе аласыңбы? Каякка? Площадь. Эмнеге? Жөн эле. Проблемага батып калдым деп атпаймынбы? Жок, келе албайм. Неге, сен жигитиң барбы? Ооба. Аты ким? Айтпайм. Мен көз ачыктарга барып билип алам. Билер. Аяна, ушинтип адамдын жүрөгүнүн ортосунда. Мейле, давай. Алло. Алло, Аяна. О. Мен сага жана айтам деп унутуп калган турбаймынбы? Эгер Нурсултандыкы жок болсочу, Мирбек Атабековдун берерчи. Мирбек Атабеков менин кошунам болот. Анда үйүнүнө көрсөтүп койбойсуңбу? Ооба, көрсөтүп коем. Хорошо, рахмат, үйүңө барам бергин, Давай. Алло. Алло. Все? Чоң рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Чыдамкай, жанам, албетте толеранттуу Аяна Касымова болду. Куралмыз, айтсаңыз, сиздин шляпаңыздын көлөмү өзгөрөт, чачыңыз өзгөрөт, сакалыңыз өзгөрөт. Абдан көп өзгөрөт экенсиз. Анан кийин биз Инстаграмда да бир кызыктуу сүрөтүңүздү таап алдык. Анан кийин өзүңүз абдан жазып турсуз. Мынтип жазып турсуз. Если кто-то заденет меня плохим комментарием, я закину ему 500 сом на баланс. Только касательно меня и моей натуры. Let's go, дейт. Анда эмесе, менин оюм боюнча биздин коноктордун да акча тапкысы келип отурат. Баланска бирдик ашык эмес. Андыктан 500 сомдон ыргыталы, а биздин меймандарыбыз сизди Жамандасыңбы да? жаман комментарий менен таарынтыш керек экен да, кыскасы. Кыскасы, Урматтуу аудитория, мен сиздерге кайрылам анда билсе. Саламатсыздарбы? Сиз абдан бети жок адамсыз. Өзүңүздү аябай өйдө сезесиз.
Дүйнө жүзүндө эң жаман адам сиз. Жана ошондой эле Амида. сизди вообще кыргыз эли жаман көрөт, көргүсүз да келбейт. Апай. 500 сом татыды? Жоқ. Саламатсызбы, мен сизге бир логикалык суроо берейин дегем. Апи, Ошол суроого мээңиз логикалык жетеби, негатив. ошону көрөйүн дегем. Мисалы үчүн, Аянаны жакшы көрөсүз дейли. Аянага аябай көзүңүз түшүп жакшы көрүп жүрөсүз. Ал эми Нурсултан байке менен эң жакын досусуз. Ал сизди эч качан таштаган эмес эч жакта. Анан сиздин эң жакшы бир машинаңыз бар. Ошол машина менен жолдо кетип баратасыз. Анан аялдамада Нурсултан байке, Аяна эже жана бир оорулуу чоң эне турат. Жаан жаап атат. Сиз кайсынысын саласыз машинаңызга? Бир эле адамды салып кетүүгө болот. Мунун туура жообун мен билем, бирок ар бир кишинин өзүнүн варианты болот. Ошого сиздин мээңиз жетеби? Жообун айтсаңыз. Жетпейби? Жамгыр жаап атат. Жолдо Аяна турат, сүйгөнүм. Ооба. Анан жакын досум Нурсултан турат. Ооба. Үчөөнүн тең таштаңыз келбей атат. Анан бир кары кемпир турат, Айтып коңуз. Эгер мен сиздин ордуңузда болсом, ал машинаны Нурсултан байкеге бермекмин. Нурсултан байке тигил чоң апаны ооруканага алып бармак. Өзүм болсо Аян эже менен жаан астында сейилдеп кетмекмин. Чоң рахмат. Дагы кимде вариант бар? Ромашка окуп окшойт. Бул жакта комментарийлерди окуп көрсөң, бир 300гө жакын комментарий, ошонун 299 аябай жаман комментарий да. Ошол жакка капа болбогондон кийин ушундай жашынакай сөздөргө мен кантип капа болмок элем, туурабы? Уткан киши жок беле. Курал мырзанын күчтүү фильтрлери бар экен. Чоң рахмат. Мына ошентип эфирибиз соңуна келип жетти, урматтуу достор, сүйүктүү меймандар, жалпы телекөрүүчүлөр. Купуясыз, компромиссиз, эч сыр жашырбай бизге сонун маек куруп, ансыз келгенсип сонун өнөрлөрүңүздөрдү тартылаганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Дагы да болсо көрүшкөнчө. Борченов шоу ар жума сайын калтырбай көрүңүздөр. Көрүшкөнчө. Эми болсо пикирлердин бардыгын жазып баштаңыздар, себеп дегенде ар бириңиздердин оюңуздар биз үчүн маанилүү. Сөздөрдү оңдойбуз, жасайбыз, баса биздин каналга жазылабыз, бөлүшөбүз жана досторго дагы айтканды унутпаңыздар. Келиңиздер чогуу 20 000 бололу, дароо 2 сонун долбоорду көрүп баштайлы. Кандайсыздар?